Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Урматтуу мусулман bir туғандар, жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарга салам салаваттар айтып, кайрадан баарыңыздарга көгүлдүр экран аркылуу салам айтам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жараткан Аллах Таала сиздер менен кайрадан ушундай bir тынч заманда, тынчтыкта, кыштын ызгардуу суугунда bir жылуу үйлөрдө, жылуу жайларда, аман болгон мамлекетте көрүштүргөндүгүнө көптөгөн шүгүрлөр айтар. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү менин сиздер менен маектеше турган, бүгүнкү сиздерге болгон кайрылуум албетте бул өзүн Аллахтын кулумун деп, пайгамбардын үммөтүмүн деп, 100% өзүн мусулманмын деп эсептеген ыймандууларга кайрылам. Анткени бул айта турган сөздөр кээ бир ыймансыздарга, кээ бир чала мусулмандарга, дининин, Алланын, пайгамбардын кадырын билбеген инсандарга жакпашы мүмкүн. Бирок сизге кээ бир ошол динсиздерге, кээ бир ыймансыздарга, уятсыздарга жакпайт экен деп туруп, калган коомчулукка кайрыла турган сөздөрүбүз калып кетпеш керек. Мен айтайын дегеним, бүгүнкү өзгөчө күн бул 31 декабрь биздин баардыгыбызга белгилүү болгондой жаңы жыл. Тагыраагы жыл жыйынтыкталып, жаңы жылга, жаңы күнгө босого коюу, эмне босогосунда жаңы жыл башталуу арапасында турабыз. Айтайын дегеним, ушул жаңы жыл тууралуу канчалаган устаздар, шарият көз карашын, дин көз карашын айтып, канчалаган анын апат балелерин айтты. Кантсе дагы мына ошол кереметтүү Кур'андагы Аллах Тааланын аятына таянып, "Фадаккир фа инна зикра танфаул муъминин". Эскерткин эскертүү ыймандууларга пайда берет дейт. Мына ошол кээ бир жаңы жылдын зыяндары, же болбосо жаңы жылдан биз ала турган өрнөктөр, сабактар дагы бар. Мына ошолорго токтолууну туура көрдүм. Албетте эң эле биринчиси бул мына ошол эмне? Азирет Умар айткандай, өзүңөрдөн өзүңөр эсеп алгыла, Аллах Таала эсеп алганга чейин дейт, 365 күндүк өмүрүбүз кетти. Бул деген сөз, эгер ар бир күнүбүздү кабырга бир кадамдан жакындоо деп эсептей турган болсок, кабырыбызга, акыретибизге, өлүмүбүзгө 365 кадам жакындадык деген сөз. 365 күн, 1 жыл толук өмүр. Былтыр 50 жашта болгон адам быйыл 51ге чыкты. 1 жылдык өмүрүбүз өттү. Ушул 1 жылдык өмүрдө жашоосуздан кандай пайдалар алдык? Уткандар болду, уткузгандар болду. Өзүн туура пайдалангандар, туура эмес пайдалангандар болду. Сооп иштерди аткаргандар болду, күнөө иштерди аткаргандар болду. Мына ошол 1 жылдык өмүрдөн жыйынтык чыгара турган болсок, бул жаңы жыл тосуунун же жаңы жыл деп атоонун эч кандай бир зыяны жок. Тилекке каршы 365 күндү күнөө менен, ысраф менен, бузукулук менен, арак менен, намазсыздык менен, ибадатсыздык менен өткөрүп, акыркы бүгүнкүдөй болгон бир жылдык кылган ишибизден, ийгилигибизден, сообуздан жыйынтык чыгара турган күнү дагы тайраңдап, жыйынтык чыгарбастан, өмүр менен, убакыт менен эсептешпестен, кайра эле дагы ёлканын айланасында достор менен, аяштар менен жана башкалар менен, бизге чоочун болгон аялдар менен, аялдарыбыз эркектер менен бийлеп, тайраңдап, башка кылып, кучакташып жүргөнү албетте бул эмне? Мына ошол биздин өзүбүздүн өмүрүбүзгө, өзүбүзгө күйбөгөндүгүбүздүн бир белгиси. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда улуу нерселерге ант ичет. Биз инсандар касам ичкенде Алланын аты менен касам ичем, сөзүм чын деп айтабыз. Аллах күбө деп айтабыз. Ал эми жараткан Аллах Таала бизге кайрылганда дайым убакыт менен касам ичип кайрылат. Анткени убакыт жараткан Аллах Тааланын эң баалуу нерселерден, баалуу неаматтардан. Аллах Таала мына ошол баалуу неаматтын 365 күнүн сиздерге тартуулады. Балким бул 365тен кээ бирөөлөр 50 жол өткөрдү, 50ге кирген болсо. 30га киргендер 30 жол 365тен өткөрдү. 365 күн. Bir күндө 24 саат бар. 24 саатта 8760 секунда бар. Bir күндө 8760 секундасы бар адамдар олтурабыз. Бирок мына ошол ар бир секундту ганимет билбестен, туура жакка пайдаланмастан, туура эмеске кеткендер дагы бар. Молдеке майдаланып, секундка чейин айтып атат дешиңиздер мүмкүн, бирок мына ошол секундтун кадыр баркын мен сиздерге чечмелеп берүүнү туура көрдүм. Анткени биз кээ бир инсандар кадырын билип, кээ бир инсандар такыр кадырын билбестен 365 күндү өткөрүп берди. Бул оңой нерсе эмес. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала "Валлазина кафару ятаматтаун" Аллага ыйман келтирбеген капырлар, алар пайдаланышат. "Ва якулун кама та'кулул ан'ам" алар айбан жегендей жешет. "Ван нару масваллахум" алардын бара турган жери тозок дейт.
Анткени алар мына ошол Аллах берген өмүрүн 365 күнүн эмес, мына ошол 365 секундун дагы эмне эсебин албаган, өз жашоосунан өзү жыйынтык чыгарбаган, өзүн өзү жакшылыкка үндөбөгөндөр, айбандай жеп, ичип, өмүрүн өткөрүп, тайраңдап жүргөндөрдү керемети Куранда Аллах Таала мына ушундай жемелейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала канчалаган жакындарыбыз бар эле. Кээ бир инсандардын ата-энеси бар эле, кээ бирөөлөрдүн достору бар эле, кээ бирөөлөрдүн жакындары бар эле, кээ бирөөлөрдүн атасы, кээ бирөөлөрдүн баласы бар эле. Бирок бүгүн мына жыл жыйынтыгында былтыры жаңы жылды сиз менен чогуу тоскон, былтыркы 31-декабрда сиздин үйүңүздүн төрү болгон, көркү болгон, эркеси болгон кээ бирөөлөрдүн уулу, кээ бирөөлөрдүн атасы бүгүн жок. Бул деген сөз мына ошол 365 күндөн өткөн жылдан жыйынтык чыгар. Сен өлүмгө, кабырга, акыретке жакындап атасың деген сөз. Тилекке каршы мына ушул нерсе менен эч кимибиздин, көпчүлүгүбүздүн дейин өз жашоосунан үнөмдүү пайдалангандар, сарамжалдуу пайдаланып, жакшылык, сооп иштер менен жарышкандар дагы бар, алар дагы жок эмес. Бирок басымдуу бөлүгүбүз өзгөчө. Көбүрөөк мусулманмын деп эсептегендерибиз, өзүбүздү мусулман деп эсептеп, ыймандуу санаган кээ бир инсандарыбыз эмне жашоодун, убакыттын кадырын билбегендер толтура. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда «Ла тус'алуна йаума изин ани наим» мен эртең кыяматта силерге берген ар бир жакшылыктан сураласыңар дейт. Аллах берген жакшылык бул бүгүн мына мени көрүп турганыңыз акылыңыздын бардыгы, ден соолуктун бардыгы, өмүрдүн бардыгы. Факат жаныңыз чыга элек, тирүүлүгүңүз өзүнчө бир чоң неемат. Убакыт Аллах Таала берген бир өзгөчө неемат. Бул убакыт кээде алтындай болгон убактымды бөлүп келдим, башка кылдым деп айтабыз. Бирок алтындан дагы баалуу. Акчаңыз болсо алтын сатып алсаңыз болот. Алтынды сактап койсоңуз болот. Алтынды сефке салып койсоңуз турат. Бирок бул убакыт сатылбайт, сатылып алынбайт. Бул морозильникке салып эт сактагандай сакталынбайт. Жанакы варенье жапкандай, салат жапкандай банкага салып жаап койсок, бул эмне бир жылдап токтоп турбайт. Убакыт пайдалансаңыз, пайдаланбасаңыз, токтотсоңуз, токтотпосоңуз, сактасаңыз, сактабасаңыз, бул сактап болбой турган, токтотуп болбой турган, мына ошол эмне зымыра учкан куш. Пайдалансаңыз дагы, пайдаланбасаңыз дагы, сооп иштер менен алектенсеңиз дагы, алектенбесеңиз дагы, өзүңүздөн өзүңүз бүгүн бир жылдык жыйынтык чыгарсаңыз дагы, чыгарбасаңыз дагы, өкүнсөңүз, өкүнбөсөңүз дагы. Кээ бирөөлөр өкүнүшү мүмкүн. Аттиңай мен быйылкы жылды күнөө менен өткөрүп берипмин деп. Бирок өткөн 365 күн, бир жылдык 2023 жыл кайра келбейт. Хасан ал-Басри айтат, күндө күн чыкканда адам баласына кайрылат дейт. Я ибни Адам, эй адам баласы, ана холкун жадид, мен сенин жашооңдон, өмүрүңдөн болгон жаңы бир күнмүн. Ва ала амалука шахид, сенин бүгүн кыла турган ар бир күнүңө эмне иштериңе күбөмүн. Фагтани минни, андыктан менен пайдаланып калгын, фала ауду иля яумил кыяма, эртең кыяматка чейин кайра келбеймин дейт. Анын сыңарындай 2023 жыл бүгүн биз менен коштошуп, о адам баласы, мени менен пайдаланып кал. Мен сенин кылган иштериңе, жакшы, жаман, сооп, күнөө иштериңе күбөмүн. Эгер пайдаланбай турган болсоң, фала ауду иля яумил кыяма, кыяматка чейин мен кайра келбеймин дейт. 2024 жылдын күнү болобу, түнү болобу, январы, февралы, марты бул былтыркы 2023-түн январы, феврал эмес. Күн сайын жаңы күн чыгат экен, ал күн сайын эртең менен бизге кайрылат экен. Мен сенин жашооңдун бир бөлүгүмүн, пайдалангын. Ар бир бөлүгүңө, ар бир секундуна жараткан Аллах Таала сурайт экен дейт. Секунд убакытка баса белгилегендигим, урматтуу мекендештер, биз 80 жыл жашайбызбы, 60 жыл жашайбызбы, бирок ошол 60 жыл, 70 жыл эмне менен мына ошол секундтардан турат. Ошол ар бир секундтан Кудай Таала сурайт. Секунд самолеттен кеч калган адам 1 секундтун кадырын билет. Эгер 1 секунд эрте барганда ошол билет алган мамлекетине, кайсы мамлекет болсо ошол жака самолеттен учуп кетет болчу. 1 секунд деген сөз бул эмне? Жан чыгып кетип, тирүү адам өлүккө айланат. 1 секундта эненин курсагынан чыгып, жатынынан чыгып, эненин курсагындагы жок адам бина болуп, пайда болуп, адамдардын катарына кошулат. 1 секунд бул биздин жашообуздагы эмне? Канчалаган нерселерди өзгөртөт. Секунд башка эми болор болбос майда барат нерсе дегенибиз менен башталат баары майдадан, байкабай аны майдадан демекчи. Светофордо кээде туруп калабыз, өзгөчө шопурлар. Жашыл жангандан кийин 1 секунд, 2 секунд эгер алдыңыздагы уна айдабай койсо, баарыбыз жан талмашта сигнал басабыз. Батыраак айдабайбы, башкабы, кээ бирөөлөр аялга окшогон шопур экен, башка экен деп, кээде аял киши болуп калса, ошо аял болгондугу үчүн ушундай кылат. Жолду тосот, убакытты алат.
Эмне менин өмүрүм менен ойношот. 2 секунд туруп калдым деп туруп, светофордогу 2 секунд аябай бир тызылдап сигнал басып беребиз. Бирок бул жакта биз 365 күндүн ичинде 31 миллион 536 миң секундабызды пайдасыз, бекерсиз канчалаган кафелерде, сауналарда, Ёлканын айланасында, жаңы жылда, корпоративде, коллектив менен башкалар менен эмне шампанскийди башканы коюп алып, мана ошол тос айтып, бепайда өткөрүп бергендигибиз менен ишибиз жок. Урматтуу мекендештер, жаңы жыл эч кандай зыяны жок эгер эмне мына ошол жаңы жыл боюнча келип кете турган болсо. Эски жыл узап атат, жаңы жыл башталып атат. Өз мөмөсүн пайдасын да көрөт эгер эмне ошол жыйынтык чыгара турган болсок. Кандай ийгиликтерге жетиштик, башка кылдык, эми келерки жылга кандай пландарыбыз бар? Бул жылдары кандай иштерди кылабыз, нелерди аткарабыз дегенде эмне эгер өзүбүздөн өзүбүз эсеп ала турган болсок, бул аябай бир жакшы күн, жакшы жыйынтык, жыл жыйынтыгы. Бирок эгер өткөн күнүбүздөн эсеп албасак, жыйынтык чыгарбасак, келер күнгө бир кадам таштабасак, максатыбыз болбой турган болсо, анда тилекке каршы бул күндөр, бул өмүрлөр, бул жылдар жараткан Аллах Тааланын астында аябай бир чоң эмне бизди өкүнүчкө, кайгыга алып келет. Өзгөчө бардыгы бүгүн жаңы жылда калып атышат. Жаңы жыл ийгиликтерди алып келсин. Бактылуулук алып келсин, токчулук болсун, молчулук болсун. Көпчүлүгү колуна бокалын кармап алып, мына ошону менен ал жерде арам болгон шампанскийин, арагын, пивосун жана башкасын куюп алып тос айткандар бар. Таваф бүгүн Ёлканы айланабыз. Таваф Байтуллада Аллахнын үйүн Каабаны айланылат. Ал эми тос бул. Замзам сууду кармап алып, Каабаны карап туруп, кыбланы карап туруп, жараткандан сурап дуа кылына турган болсо, замзам кармап туруп кылынган дуалар кабыл дейт. Тилекке каршы биз динибизди терең билбегенден, динибизди эмне мына ушунчалык бир мусулмандар аябай бир төмөн немеге түшүп кеткендигибиздин айынан өзүбүздүн баалуу дуаларыбыз кабыл боло турат ыйык замзам сууду кармап алып тос айта турган ушундай бир ыйык жөрөлгөлөрүбүздү бүгүн мусулманга таандык болбогон бир арам майрамдарда арам идиштерди куюп алып, мына ошону менен тос айтып каалап айтабыз, жараткан Аллах Таала тилектерди кабыл кылат деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инналлаха таййиб ла якбалу илля таййибан." Аллах Таала таза нерселерди гана кабыл кылат дейт. Арак менен, тос менен, мына ошол эмне эркек аял аралашып, корпоративде башкада айтылган каалоолор, тилектер тилекке каршы кабыл эмес. Жараткан Аллах Таала таза нерселерди кабыл кылат, арам аралашпаган, чыныгы ыхластуу, чыныгы эмне ниеттүүлөрдү. Биз мусулмандар бүгүн өзүбүздүн мусулманчылык кадырыбызды билбестен аябай төмөн даражага түшүп кеттик. Ушунчалык деңгээлде төмөнгө түштүк, кылган күнөө ишибизди аттиңай мусулман кыла турган иш эмес эле, ушуну эч ким көрбөй калсын, билбей калсын деп жашыргандын ордуна ушунчалык төмөнгө түшүп өзүбүздүн ордубузду билбей калгандыктан арам болгон, күнөө болгон иштерибизди WhatsApp'ка, Instagram'га, TikTok'ка чыгарып алып, статуска коюп жарыялап атабыз. Биз ушунчалыкка жеттик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям силерден мурдакы динсиз коомдорду гарыш, сөм ээрчисиңер. Эгер алар кескелдириктин инине барып башын тыга турган болсо, артынан ээрчи барып ошолорду дуурап, силер дагы тыгасыңар дейт. Албетте бул сахабалар: "Я Расулалла, ал-яхуд ва насара", яхудилер менен насаранилерди айтып атасызбы десе, ооба дейт. Бирок бүгүн кээ бир яхуди менен насарани дагы биз кылып аткан кылыктарды кылбай калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул хадис менен сөзүмдү жыйынтыктаймын. "Ла я'ти алан-насу заманун", адамдарга ушундай бир заман келет. "Валлази нафси Мухаммадин биядих", Мухаммаддын жаны колунда болгон Аллахка касам ичип айтам, "Ла ябитанна унасун мин уммати ала шаррин", менин үммөтүм ушундай бир жаман күнөөлөр менен түн өткөрөт, таң аттырат. Арак менен, бекерчи оюн зооктор менен, дискотека менен, башка менен. Эрте менен турганда маймылга жана чочкого окшоп ойгонушат. Анткени булардын маймыл жана чочкого окшоп тирилгендегиси алардын Аллах Тааланын арам кылган нерселерин халал кылгандагысында биринин акысын бири жегендигинде жана арак ичкендигинин кесепетинен болот дейт. Жаңы жыл жыйынтыгын чыгарып, өмүрүбүздөн өзүбүз отчет алып, келерки жылга бир жакшы ниеттерди кыла турган болсок, мунун эч кандай бир зыяны жок. Ал эми өткөн күн менен ишибиз жок. Мына ошол акыркы жыл жыйынтыктоочу күндү дагы мына ошол арак менен, шарап менен каалагандай нафсибиздин кумары менен өткөрө турган болсок, бул жылыбыз, бул күндөрүбүз, бул түндөрүбүз, бул секундаларыбыз
жараткан Аллах Тааланын астында биздин зыяныбызга, балким тозокко арышыбызга көбөлүк өтүп калуусу мүмкүн. Жараткандан сураганыбыз мына ушул өткөн жылда кандай бир ийгилик сиздерге жеткени, кандай бир күнөө иштетип кылган болсок, аларды Аллах Таалам кечирген болсун. Кандай туура эмес кадамдарга баскан болсок, 2024-тө жаңы жылыбызда, жаңы жашообузда, жаңы кадамдарыбызда туура басканды, жаратканга жакындаганды, тозоктон алыстаганды, шайтандан алыс болуп, Кудай сүйгөн пенделердин катарын толуктаганды баарыңыздарга насип кылсын. Дагы бир жолу баарыңыздарга эскертерибиз, өткөн күндөрдүн эсебин алалы, келерки күндөргө бир жакшы пландарды кылалы, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, динибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн бардыгыбыз ак кызматыбызды кылып, салым кошуп, мына ушундай болгон тынч, аман өлкөдө келерки дагы жаңы жылдарды эмне тынчтыкта, амандыкта тосконду жараткан Аллах Таала насип кылсын. Бүгүн биздин кээ бирлерибизди салют тынчыбызды алып, жанакындай жаш балдардын даңгылдаткан баңылдагы тынчыбызды алып аткан болсо, кээ бир өлкөлөрдө бомбалар, башкалар тынчын алып атат. Жараткан Аллах Таала ушундай бир тынч өлкөдө жашатканына дагы бир жолу шүгүр айтабыз. Мына ошол шүгүрдүн неаматы көбүрөөк дуа, намаз окуйлу, ар кимибиз өз милдетибизди так аткарып, элибизге, жерибизге ак кызмат кылалы, жакшылыкта көрүшөлү. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.